Мен өзү жаш кезимен эле ушу бал челектин арасына чоңойгонмун десем да болот өзү. Союз кезинде биз да окуп, шаарларда иштеп, тигиндей мындай болуп жүргөнбүз. Андан кийин союз бузулгандан кийин бизге идея эмне кылыш керек, жан багыш керек болот. Ошол кездерде анан бал челекти багып, ушуларды өздөштүрүп алып кетиш керек болгон. Ошондон бери мына 30 жылдар өтүп атат. Bunun караган өзүнүн технологиялары бар. Өзү 14 күндө бир караш керек деген жолубуз бар. Бул рамканы ичине мына рамкаларын айрысынын көбөйүп кетип атканына карата рамка кошуп турабыз. Айрынын көбөйүп андан кийин муну башында эле шарт эле толтуруп таштасак да болбойт. Себеби ысык сууктан туура эмес болуп калып, муздап калышы мүмкүн. Ошон айрынын көбөйүшүнө карата кошуп бара беребиз. Германиядан, Украинадан келген маткалар, ошол жактан келген сортовой. Анан ошолордон көбөйтүп, асыл тукумдаштырыш жол менен аракет кылабыз. Каерде гүл болсо, ошол жака өзү көчүрүшүбүз керек. Мисалы үчүн Ош жактан ушул жактарга көчүрүп келебиз, шаар жактардан. Тиги жылуу жактарда эрте жаздарда өнүгүп келет. Мисалы үчүн толгон, мондай бир жашыкты жаздын күнү, апрель айында примерно ушунча болуп калат да. Ушунча 10 рамка, 15 рамка айры болгон болсо, ушуну карап туруп, ошо баласы менен айрынын өзүн башка жака салабыз, башка жаңы жакка салабыз. Ошол жерде анан буларга жанагы булардын ар бир бүлөдө бирден эне болот да. Ошо эне башкарат, ошол жерде эне ошо жанагы сорту да ошону карайт да, баягы энесин тартат да. Ошо энелик беребиз, энелик ушундан бөлүп туруп, 3-4 рамка айры-пайры мына бала саласы менен апарып көчүрүп коебуз. Кеткен кетет, калганы калат. Мында жолдору көп. Анан ошол жерде дагы бир ушундай айры бүлө болуп калат да. Көбөйткөндүн жолу ошол. 50 жашыктын болсо аны 50ге көбөйтүп 100 кылып алсаң да болот бир жылдын ичинде элечи. Эки жолу сүзсөң бир 30 килограмм средний деп расчет кылабыз. 30 килограммданчы. Азыр эртең 15 килограмм эгер сүзсөм, кийинкиси да болуп калса дагы 15 килограмм болушу мүмкүн. А болбой калса ошо 15 килограмм менен эле калып калышы мүмкүн. Же болбосо 20 килограммдан эки жолу 40 килограмм да болушу мүмкүн. Эми бул ошо жылдын келишине, бул эртеңки күндүн чамгырдын жаашынан, күндүн ачылып кетишинен ушулардан сөзсүз чоң таасири бар да. Бал челек мына келе айтканда эле ачайын десең уже мындай учуп адамды чагайын деп атат да. Значит, бул ошондо ачуулуу зулой деп коебуз. Мына мында эле бизди карап көрсөк, азыр бул челектин деле мурун жаздын күнү 2 бала чыгарган челек, өзү дагы азыр 15 рамкадан ашып бал бергени турат. Сезон убагы деп коебуз, эми бал аябай келип, анан айрылар мында көбөйүп аткан убакта, ушул убакта айрыбыз 35-40 күн гана жашайт экенде, бир айдан 40 күнгө чейин деп жазышат эми окумуштуулар. Эми аны аныктаган эмеспиз. Демек, айрылар ушундай күн-түн жанын аябай иштейт экен да. Эми баягы 40 күндө өлгөнүнө жарашка карагандачы, ал эми карагыла. Кийин ошо же сентябрда дагы жаңы айрынын мууну чыгат. Ал уже кийинки жаз айында келип ордун бала толуктур 7-8 айбы ошончо жашап калат. Бул эми Алла Тааланын ушу табигаттын эмеси ошондой экен да. Ал эми бул кездегисин айтайын дегеним, ушу бала багыш үчүн, асел топтош үчүн булар ушу башоту менен насмерт иштейт экен да, мындайча айтканда. Чын дили менен берилип, мындай убактысында эле карап коюш керек, яны жеңил эле болот да. Анан жок алданып, мындай билбей калган жылдарыбыз да болот. Мындай өзүндө оор сыркоолор бар. Ошолордон забыркап, мындай зыян тартып калган убактылар. Мисалы үчүн былтыр эле ошондой болуп калды. Былтыр жана варатоз деген өзүнүн мундай хилеш жанагындай кенеси болот. Ошого талатып алып, айрылары слабый болуп, быйыл мисалы үчүн жылдагычалык жетиштире алганым жок да. Сентябрдан баштап мен колум бош да. Кийинки мартка чейин деп кое берем. 6 ай карасаң, 6 ай бошсун. 6 айдагы башка нерсе менен алектенсең болот, же балың сатып шаарда аракет кылсаң болот. Кыштын күнкүгө булар эми өздөрү бал топтойт. Ошону атайын калтырабыз. 8 рамка, 10 рамкага чейин. Анан ошону булар кыштын күнкү булар эми учпай кыймылсыз болот ноябрдан баштап. Кийин шилде чыкканга чейин. Ага чейин ошол жерде жатат. Мына 20-жылдын кайсылайын ошо кеч декабрь, ноябрь айларынан баштап балдар ошо программа түзүп 4-5 жолу окуу семинарларды өткөрүп,
чет өлкөдөн келген дай специалисттер менен шаарларга барып айлерден окууларды эмелерди тренингтерди өтүп ушулардан өсүп келип атабыз. Эми булардан биз эми опытный балчы болсок деле баары бир билгенибиз көп экен деп айтасың да дайымчы. Эми бул балчылыкты билген сайын билиш керек өзү, чынын айткандачы. Күн өткөн сайын былтыркыга караганда бизде кичинеден үйрөнөбүз да, билебиз да. Биз эми кыргызча эле жапма деле боло берет, энелигин салып койдук деп ойлойт элек. Кыргызча кылып эле жашыгыбызды оңдобой деле мынтип ордунда турат, төбөрөт деп койсо, алар мынтип айтат эле. Айрынан түшкөн кирешени өзүнө да бер, жашыкты оңдо, тамагын бер. Оңда мисалы үчүн окуп барсаң, аларга баягы айткан сайын аны угуп кулаңа кирип, мына шыктанат экенсиң да. Ошон үчүн мен ал балдардын окуткан окууларына туура көрүп, ыраазы болуп колдоп атам аларды. Жакшы ошондой породаларын, баягы балга жакшы иштей турган сортторун карайбыз дегендей да. Анан буларга бизге дагы Оштогу тест центри бар, ошонун көмөктөрүнүн негизинде, программалар негизинде Проондун. Ошолордон пайдаланып, ошолордун сабактарын алып, дагы өзүбүздүн мындай түшүнүктөрүбүздү арттырып, өзүбүздүн билгендерибизге дагы кошуп, андан кийин өзүбүздүн билгендерибизге кийин мына балдарыбызга, айылдаштарга, шакирттерибизге үйрөтөбүз. Анан эми бул балчы электи эми ким деле болсо кылып койсо жакшы, малга караганда кандайдыр бир оңойдой болушу мүмкүн. Булар эми мисалы үчүн балды малга чөптү сен оруп дарайлап берсең, булар өзүнө өзү топтойт. Анан сага топтоп бериши мүмкүн. Анан балдын сапатын баарыбыз да билебиз да. Бул балдын сапаты эми илгертен мен билем, эми мактаныш эмес, мен балчы болуп туруп. Балды мисалы үчүн мына 1 килограмм балды дейт да, 1 килограмм балдын эч дүйнө жүзүндө бир дагы азык оокат жеткен эмес. Мунун дарылык касиетиби же болбосо мунун пайдасыбы, мисалы үчүн динибизде деле пайгамбарыбызда деле келет, ана мыналарында келет да. Аны ошондон айтмакчымын мен деле, элдер мүмкүнчүлүгү болсо карап, кимден деле болсо колунан келет, анан адамдар чыгыныш керек деген эле сөздү айтмакчымын да. Бул адам колунан келе турган нерсе. Бардык ишке караганда мал баккан менен дыйканчылыкты салыштырып айтайын. Экөөнө караганда мен кыйла эле эсе жеңил деп айтам. Себеби бул балчылыкта жеңил, оңой колдонуучунда. Анан булар өзү иштейт, өзүнө топтойт, анан сага дагы берет да. Мындан башка нерсеге айтпай деле койсо жетиштүү да. Ошон үчүн бул жакшы нерсе деп ойлойм.